Албетте жоопкерчилик чоң. Бул эң эле биринчи моралдык жоопкерчилик. Биз мисалы ар бир иш алып барганда бул биринчи эле өзүбүздүн репутациябызды ойлойбуз. Анткени кээ бир адамдар бар болушу мүмкүн. Алданса алдана берсин, эмне болсун, ошол болсун, утулса утулсун, бизге тиешеси жок деген. Бирок биз өз тарабыбыздан, мисалы мен өзүм айтып кетсем, утулуп калбайлы дегенге аракет кылам. Ушул жакшы жыйынтык, кандай иш болбосун, бизнеске тиешелүү болсо дагы, ошо бир жакшы жыйынтыкка жетели дегенге аракет кылабыз. Анткени жакшы жыйынтык бул өзүбүздүн репутациябызга дагы бир кошумча плюс. Канчалык көбүрөөк утулуп берсек, бул ошончалык минус болот. Бирок албетте утулбаган күндөр болбойт. Утулуп калган да күндөрүбүз болот, аны дагы мойнубузга алабыз. Бирок көбүнчөсү бул биз тараптан эмес, анткени биз адвокаттар гарантия бербейбиз. Биздин этикада, мыйзамда жазылган, адвокат эч качан гарантия бербеш керек деп. Мен ар дайым өзүбүздүн кардарларыбызга айтам, мага гарантия бересиңби деп биздин адамдар көбүнчө ошентип келишет. Мага гарантия бер, аны мен сага төлөйм деп. Мен айтам, жок, кечирип коюңуздар, биз гарантия бере албайбыз. Гарантияны бир гана мошенниктер берет. Мен сага гарантирую, могу маселеңди чечип берем, сен мага момча төлөп берсең эле мен сага бардыгын сонун кылып берем дегенде биздин адамдар тилекке каршы ошого мен ишин бүтүрүп берет деп анан акчаларын беришет. Ал чындыгын айтканда эч нерсени бүтүрбөй коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз башынан айтабыз, момундай плюстар болушу мүмкүн. Мисалы перспективасы азыраак же жок иш болсо алдын ала айтам мен.